Добрый день, мои дорогие подписчики. Кутмандуу күнүңөр менен менин кымбаттуу кат алуучуларым дегенди билдирет экен. Добрый день деп атканымдын себеби азыр бизде саат 2. Күндүзгү 2. Ошон үчүн добрый день деп саламдашуу маанилүүрөөк, жөндөмдүүрөөк болот экен. Ширин деген кат алуучу кыз бар экен. Мен келдим, алар келди. Алар эми келет жана кетишти деген сөздөрдү пайдаланууну айтып коесузбу деп суранган экен. Ошого байланыштуу видео бул. Я иду деген сөздү баарыбыз эле билебиз, оңой сөздөрдүн бирөө баратам. Мен мына эми баратам, я иду, мен магазинге баратам, я иду в магазин. Мен бакта, паркта сейилдеп басып жүрөм дегенди. Я иду по парку. Көчөдө кетип баратам. Я иду по дороге. Я иду на остановку. Я иду на работу. Баратам деген маанини билдирет. Аны баарыбыз жакшы билебиз. Билбесек жакшы үйрөндүк, баарыбыз. Анан эми пришел, мен келдим деп айтканды үйрөтүңүз деп атпайбы бул? Ошон үчүн иду учурда болуп аткан кыймыл, учурчак. Ошол иду бүткөндөн кийин өткөн чак болуш үчүн, өткөн чакты билдирип айтыш үчүн пришел болбосо пришла деп айтышыбыз керек болот экен. Иду учурчак болсо, идунун өткөн чагы пришел. Я пришел деп эркектер айтат экен, мен келдим. Я пришла, айымдар айтат экен, мен келдим. Он пришел, ал келди. Ошондо ал келди, ал эми келет деп айтканды үйрөтүңүз деп атасыз. Ошон үчүн эгер эркекти айтып атсаңыз, он деп айта бересиз. Он пришел. Айымдын келгенин айткыңыз келсе, она пришла деп айтат экенбиз. Ал эми сиз келдиңиз болбосо силер келдиңер деп айткыбыз келсе, вы пришли дей берет экенбиз. Өткөнкү мындан бир сабак мурунку видеодо айттым, вы деген сөздү сиз жалгыз эле бир киши сиз дегенде, болбосо эки жана андан көп силер деген кишилерди айтарда экөөндө тең эле вы деген сөздү пайдаланылат экен. Вы пришли, сиз келдиңиз. Вы пришли, силер келдиңер. Мы пришли, биз келдик. Они пришли, алар келишти. Мына алар келишти деген сөз сиз комментарийде жазган. Они пришли. Алар уже келип, мисалы жумушта же магазинде же кафеде отурат. Ошон үчүн они пришли деп пайдаланат экенбиз. Эми азыр эле алар азыр келишет дегенди жазган экенсиз. Азыр деген сөзү кыргызчада азыр эле. Азыр жана азыр эле деп эки мааниде айтабыз. Азыр дегенде азыр келди дегенде мисалы 15 минут, 20 минут нары болсо деле азыр эле келди деп кое беребиз. Азыр келди дегенде, мына 2 минут мурун келди деген сөз да. Ошол только что деген, ошо 2 минут мурун келди, 5 минут эле мурун келди деген маанини билдирген сөз экен. Эгер сиз келди 5 минут мурун келген кишини айткыңыз келип атса, же өзүңүз 5 минут мурун келгениңизди айткыңыз келип атса, демек, я пришла только что деп айтат экенсиз. Только что деген азыр эле. Ортодон аз гана убакыт өттү деген мааниде экен. Мен азыр эле келдим. Они пришли только что. Они, алар, мына сиз айткан сүйлөмө, алар азыр эле келишти только что. 5 минут мурда, 2 минут мурда, 1 минут мурда. Эми, может, көп убакыт бар болсо 10 минут мурда келсе деле, азыр эле деп айтчу кээде ошондой ситуациялар болуп калат, 10 минут мурда келсе деле азыр эле келди булар деп коюшат го. Ошондо только что деген сөздү пайдаланат экенбиз орус тилинде. Они пришли, алар келишти. Они пришли только что, алар азыр эле келишти. Мы пришли, биз келдик. Мы только что пришли деп айткан болсочу, только что деген сөз эки сөздүн ортосунда, сүйлөмдүн ортосунда келген болсо деле ошол эле маанини билдире берет экен. Биз азыр эле келдик, пришли.
Мы пришли. Биз келдик. Только что пришли. Азыр эле келдик. Демек, только что деген азыр эле экенин аз гана убакыт өттү деген маанини билдирет экен кыргыз тилинде. Я недавно пришел, я недавно пришла, я давно пришла деп айткан сөздөрдү угуп калып атабыз. Буну кандай колдонсок туура болот орус тилинде? Только что, азыр эле, аз убакыт өткөндүгүн белгилеп айттыңыз. Недавно, азыр келишти. Давно, бая эле, мурда эле деген эки сөздү тең билдирет экен. Давно деген. Эми недавно дегенде кандай? Мисалы, сиз конок күтүп атасыз. Коноктор жарым саат мурда келген, эки киши кечигип атат, Анан келип сизге тигилер качан келди десе, жарым саат мурда дегенди деле азыр эле деп коебуз да, конок күтүп аткан убакта. Мурда эле бир 2 саат мурун келишкен болсо, бай эле келди, мурда эле келген деп айтабыз. Ошол мааниде экен давно деген. Недавно деген өзүңүздүн ситуацияңызга карап сүйлөгөндө пайдалана турган кандайдыр варианттары бар экен недавно менен давнонун. Бирок недавно менен только штонун бир айырмачылыгы, недавно азыр, а только что деген эң аз убакыт өткөндү тактап белгилеп айткыңыз келгенде. Мисалы, Александр Иванович келип силерге тиги немелер келдиби, балдар келдиби деп сурады, строитель балдар келдиби десе, да, они пришли недавно дедиңиз. Мисалы, 2 мүнөт мурда эле келген да, анан сиз они пришли недавно деп койдуңуз, кыска эле. Анан Александр Иванович сизден сурайт, а когда недавно? Недавно дегенде качан деп сураса, только что, мына азыр эле келди деген маани билдирет. Да, они пришли деп койгондо, а когда пришли десе, бул жерден недавно деп койсоңуз, азыр келишти, өтө деле көп убакыт өткөн жок арадан деп койгон сөз болмок. А только что деген азыр эле сиздин алдыңызда эле келди деген маанини билдирет экен. Мисалга алсак дагы бир, бул жерден мен айтып атам деп айтайын. Мисалы, сиз экөөбүз таанышпыз, тууганбыз. Анан сиз келдиңиз, сиздин магазиндин ашандын биринчи этажынан тогузуп алдым дагы, сиз мени сурап атасыз. Там бак эжем менен сак эжем каакта депчи. Анан үйдө жакта десем, апай, алар качан келди десеңиз, анан бак эже менен сак эже эртең менен саат 10-до келген, мен саат 1-де келдим. Сиз экөөбүз бирден 40 мүнөт өткөндө жолугушуп атабыз. Анан мен мынтип айтат экем. Бак эже менен сак эже, они дейм да, алар, они пришли, келишкен, экөө да. Они пришли в магазин давно. Алар магазинге, дүкөнгө дейт, бая эле келишкен дейт. Деп айтып атам мен сизге. Я недавно, мен азыр келдим. Сиздин алдыңызда келдим да 40 мүнөт мурун. Я недавно, азыр келдим. Ты только что, а сен болсо азыр эле келдиң деп айтканда ушундай туура айтат экенбиз. Алар азыр келишет дегенде кандай айтабыз деп сурадыңыз. Алар, они азыр, сейчас придут. Ошондо демек, эми келет дегенде азыр деген нар жакта давно деп колдонбодукпу, азыр келишти депчи. Эми келишет болгондо сейчас деген сөздү колдонот экенбиз. Алар азыр келишет. Они сейчас придут. Они ушли. Алар кетишти. Кыскартып койдум бияка. Они только что ушли. Алар азыр эле кетишти. Булар уже кетишти да, кыймыл бүттү. Ошон үчүн только что деген сөздү колдонуп атабыз. Только сейчас деген дагы маанисин колдонсоңуз болот да, бул жерге сейчас деген сөздү кошуп. Они только сейчас ушли. Алар азыр эле кетти дегенди билдирет ал деле. Демек, эгер келе турганын, азыр келет экенин билдиргиңиз келсе, они сейчас придут деп айтат экенбиз. Мы сейчас придем. Я сейчас приду. Сейчас деп айтып коебуз, бирок сейчас деп жазабыз, Я сейчас приду. Он сейчас придет. Она сейчас придет. Келет деп атасыз. Они сейчас придут.
Вы сейчас придете. Силер азыр келесиңер. Ал эми кыймыл өткөн, уже кыймыл бүткөндүгүн, өткөн чакта айткыңыз келсе, только что деген сөздү кошот экенбиз. Они только что ушли. Алар азыр эле кетишти. Я только что ушла. Он только что ушел. Она только что ушла. Ты только что ушел, болбосо ушла. Мы только что ушли. Они только что ушли дегенде кыймыл бүткөндүгү үчүн только что деген сөздү пайдаландык бул вариантында. Они недавно ушли. Алар азыр кетишти. Ортодон көп деле убакыт өткөн жок дейт. Мисалы 20 мүнөт өттү. Недавно эле кетишти дегенде ошо азыр кетишти деген сөз. Алар давно эле кетишкен деп деле кыргыз тилинде пайдаланабыз, давно деген сөздү. Ошондо бая эле кетишкен дегенде аябай мындай кыргыз тилине туура которгондо. Демек, давно деген сөз тааныш, ошон үчүн биякта маанилерин келтирген жокмун. Ушу менен сиздин берген сурооңузга жооп болду бул видео. Эгер дагы бир нерсени тактагыңыз келсе же сурап, дагы бир нерсесин тактап точно билгиңиз келсе, ушул видеонун астына комментарий жазыңыздар, жооп берүүгө аракет кылам. Эгер көп жооп бериш керек болсо, көп варианттарда, кийинки темаларда видео тартып жооп берүүгө аракет кылам. Каналга жазыла элек болсоңуз жазылыңыздар, видеону жакшыртып басыңыз, комментарий жазыңыз, тааныштарыңыз менен поделиться, бөлүшүү деген кнопкасын басып видео менен бөлүшүңүздөр.